Алло, гутен морген, саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Бүгүнкү видео сабакта биз сиздер менен немец тилиндеги аккузативдеги артиклдардын жана ошондой эле прономендердин колдонулушуну үйрөнөбүз. Негизи эле немец тилиндеги аккузатив деген тема бизге эмне үчүн керек? Мына ошол боюнча бүгүнкү видеодо толук сурооңуздарга жооп аласыздар. Немесе сиздер немец тилине А1 деңгээлинде кээ бирөөсү аккузатив жөнүндө үйрөнгөнү менен, бирок ошол эле учурда аккузативди эмне үчүн колдонгонду такыр билишпейт. Негизи эле аккузатив эмне үчүн керек деп? Бул оңой эле суроого жооп. Мисалы, кыргыз тилинде деле сүйлөп жаткан учурда бир эле сөздү ошол бойдон калтырып кете бербейбиз. Туурабы? Мисалы, ата деген сөздү алайлы. Сүйлөмдө ата деген сөздү биз ар дайым ата деп колдонбойбуз. Мисалы, ата деген сөзгө кээ бир учурда атаны дешибизге туура келет. Же болбосо эмне атамды дешибизге туура келет. Же болбосо эмне атама дегенге туура келип калат. Мына ушул кыргыз тилинде атага ныны кошуп атабыз. Атамды, атама деген сөз кыргыз тилинде дагы өзгөрүп атат. Ны, мы, ма деген мүчөлөр колдонулушу менен биз кыргыз тилинде туура сүйлөп жатабыз. А вот сиз немец тилинде мына ушуга окшогон атаны, атамды деген сөздөрдү келтирип чыгууну кааласаңыз, анда сизге сөзсүз түрдө немец тилинде аккузатив жана датив жана генитив деген сөздөр керек болот. Бүгүнкү темада биз аккузатив жөнүндө сөз кылабыз жана аккузативдин эмне үчүн керектигини. Немец тилиндеги аккузатив деген тема аккузатив. Аккузатив эмне үчүн керек? Караңыздар, биринчи биз номинативден баштайбыз. Номинатив деген нерсе бул немец тилинде жөн гана ким деген суроого жооп берет. Ким? Wäre. Wäre. Кыргызчасыга которсок ким? Номинатив кыргызчасыга бул атооч деп алабыз. Эгерде сиз кыргыз тилинин грамматикасын билсеңиз, анда оңойраак болот. Атооч деген нерсе бар кыргыз тилинде. Бул номинатив, немец тилинде номинатив, аккузатив, датив, генитив менен туура сүйлөйсүздөр да. Номинатив кыргызчасыга атооч болот. Бул дегени сөздөрдүн такыр өзгөрө элек, өзүнө бир эки тамгаларды, мүчөлөрдү кошо элек жалгыз өзүнүн турган убактысы бул номинатив. Атооч. То есть ким деген суроого жооп берсе, ким десе сен эмне дейсиң? Ата деп койсоң болот. Ата. Ата. Ким бул? Ата. Ким бул? Менин атам деп коесуң. Бизде мынын уланган себеби просто менин деген болгон үчүн. Ким? Ата, менин атам. Бул номинатив. Немец тилинде номинативди түзүш үчүн эмнелер керек болот? Караңыз. Номинатив ошол жаттаган сөзүңдүн турушу өзү номинатив. Эми бүгүн биз аккузативди өтөбүз да. Аккузатив. Аккузатив немец тилинде when деген суроого жооп берет. Мындайынча айтканда, кимди деген суроого жооп берет. Кимди? Эми биз ата эмес атаны, атам эмес атамды деп каяктан алып келебиз? Кыргыз тилинде бизде мүчөлөр ууланат. Мына атага бизде атаны дегенди кошуп коебуз. Же болбосо атамга атамды деп коебуз, кимди десе. Кыргыз тилинде мүчөлөр ууланса, немис тилинде силер жаттап жаткан der, die, das деген эле мына ушул эле мүчөлөрдү өзгөртүп койсоң, ушул артиклдарды эле дерди башкачараак кылып койсоң, дийни башкачараак кылып койсоң, анда немец тилинде мына ушундай атаны, атамды деген сөздөр келип чыгат. Мына ошон үчүн силерге аккузатив керек болот. Анда карайбыз. Демек, силер артиклдар менен сөзсүз түрдө жатташыңар керек. Немец тилинде болгону артиклдар өтө чоң ролдорду ойношот.
Немец тилинде эч кандай кыргыз тилине окшоп жанагы н, с, п, т, п деген сөзүн кошуштун такыр кереги жок. Болгону ошол дерди эле өзгөртүп койсоң, ушундай сөз келип чыгып кала берет. Мисалы карайбыз. Аккузативде, номинативде дер деп жаттаган любой сөзүңөрдү кимди деген суроого жооп бериш керек болуп жатса, анда ден деп өзгөртүп коебуз. Ден. Көрдүңөрбү? Ден. Ден. Аккузативде ден болуп өзгөрөт мужской род. Ди женский род, бирок ди бойдон калат. Das бойдон калат. Эми азыр мен силерге жакшысы жазып эле түшүндүрөйүн, силерге туурараак болот. Карайбыз. Номинативде ким десе силер айтасыңар der Vater. Ким? Der Vater. Ким? Апа. Die Mutter. Ким? Ымыркай. Das Kind. Эми аккузатив. Аккузатив. Аккузативдин суроосу эмне болду? Кимди болду да? Кимди болду. Эми силер айтышыңар керек, бул мунунун суроосу болсо ким болду? Ким десе ата деп койдуңар да. Кимди десе эми буну которобуз азыр силер менен. Силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бул ата, бул апа, бул ымыркай болот. Бул которулат. Эми ошол учурда кимди десе силер эмне дешиңер керек? Атаны деш керек. Кимди десе апаны деш керек. Кимди десе ымыркайды деш керек. Ымыркайды деш керек да. Мына каяктан силер атанын алып келесиңер? Болгону артиклдарды өзгөртөбүз. Демек, атаны деш үчүн болгону der дегенди силер ден койсоңор болду. Den Vater десеңер ата эмес, атаны деген сөз келип чыгат. Атаны. Апаны бирок die Mutter бойдон калат. Немец тилинде кээ бир нерселер кыргыз тилине которгондо салыштырганы болбойт. Ал нерселерди силер ушинтип жаттагыла, тошто демек мен ушинтсем немец тилинде туура сүйлөп аткан болом. Ымыркайды деш үчүн деле бирок das Kind бойдон кала берет. Силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн буну азыр сүйлөмдүн ичинде карайбыз. Эми андан сырткары менин деген сөздү деле өзгөрөт. Мисалы, карагыла. Ким десе, бул ким десе, менин атам деп коесуң да турабы? Анда mein Vater болот. Mein Vater. Менин атам. Жок, сага айтып атат да. Эмне? Буну которсок, менин атам болот. Анан кимди жакшы көрөсүң? Кимди чакырдың десе, менин атам дебейсиң да. Не дейбиз? Менин атамды дейбиз. Менин атамды деш үчүн, менин атамды кошуш үчүн силер эмне кылабыз? Менин mein Vater болуп калды. Демек эмне? My энди кошосуң. Meinen Vater. И дальше ушинтип кете берет. Буга силерге түшүнүктүүрөөк болуу үчүн сөздөрдү курайбыз. Мисалы, бул ким десе, силер мынтип жооп берип коюп муксуңар. Мынакей. Бул менин атам. Бул ким? Менин атам. Ошондо немисчесиге das ist mein Vater болуп калмак. Жок, ошол учурда кимди десе, мисалы, кимди десе, ал менин атамды чакырды десекчи, ал менин атамды, көрдүңөрбү? Менин бирок атамды болуп атат да. Мына ушул учурда чакыруу деген сөз немец тилинде einladen, пригласить деген сөз. Einladen чакыруу.
үйүнө чакыруу, тоюна чакыруу, бир вечеринкага чакыруу, туулган күнүнө чакыруу. Демек, ал деген сөз немец тилинде ким кыймылды кылып атса биринчи жазылат да, туурабы? Демек, мен которомун айнладен чакыруу. Ким? Айнладен бөлүнүп жазат. Эрлет. Анын үстүнө эки точка коюп койууга. Ich lade du lädst, sie es lädt. Кимди? Мен атам эмес, менин атамды деш үчүн дать аккузатив. Meinen Vater. Lädt meinen Vater zu seiner Hochzeit. Ein дегенди жазабыз. Ein потому что бөлүнүп жазылган үчүн, Zu seiner Hochzeit дегенге азырынча карабай эле турабыз, потому что бул башка, такыр башка грамматикалык тема. Бүгүн биз жалаң аккузатив боюнча үйрөнөбүз. Lädt meinen Vater zu seiner Hochzeit. Эми ушул эле учурда дагы бир эки мисал алайлы. Мисалы, мен сенин атаңды чакырам десек дагы, атаңды деп атасыңбы? Немец тилинде ды деген бул аккузатив ден болуп өзгөрүп кетиши керек. Андан сырткары кегиле, эми бул нерселер менен алып көрөлү, бул адамдар менен болду. Демек, эмне десе номинативде? Жөн эле алма. Der Apfel. Alma. Emne? Banan. Die Banane. Emne? Maschine. Das Auto. Жок, бизге аккузатив керек болуп атат. Эмнени десес, биз эмне дешибиз керек болуп атат? Жөн эле алма эмес. Бул алма, банан, машина болуп которулат да. Эмнени десе биз эмне дешибиз керек? Алма. Эмнени алдың десе алма эмес, алманы. Бананды. Машинаны дешибиз керек да. Демек, эмне кылабыз? Дерди просто эмне? Den Apfel. Die Banane. Das Auto. Хотя кыргыз тилинде такыр мынауларды көрдүңөрбү? Алмага ны улантат, бананга ды уланып, машинага машинаны уланып атат да. Ал эми аккузативде просто немец тилинде номинатив менен аккузативдер женский род менен средний род өтө окшош. И мужской род эле башка. Мисалы, качан эми аккузатив керек? Мисалы, мен сатып алам, ich kaufe, эмнени алманы, ich kaufe einen Apfel болот. Силер бул алдың буга чейин неопределенныйды өткөнсүңөр да, туурабы? Неопределенный, потому что немистер өтө эле көп учурда неопределенныйды сүйлөйт. Силер дагы эле неопределенный бул не деп түшүнбөй жатсаңар, анда сөзсүз түрдө А1 уровеньни кайрадан окуп чыгышыңар керек. Себеби неопределенный жөнүндө жалаң А1 деңгээлинде өтүлөт. Ich kaufe einen Apfel болот. Немистер эч качан ich kaufe den Apfel деп айтпайт. Же болбосо, мен бир компьютер сатып алам. Ich kaufe einen компьютер болот. Мен компьютерди сатып алам дейт алар сөзсүз түрдө. Мына ушинтип немец тилинде силерге аккузатив керек болот. И дагы унутпагыла, haben бар, жана brauchen керек, жана ошондой эле finden табуу, бир нерсени табууда, найти, suchen издөө, жана андан сырткары модалдык этиштер бар го, модаль вербенден кийин келген сөздөр немец тилинде сөзсүз түрдө аккузативде турушу керек. Ошону унутпагыла. Мына ушул сөздөрдөн кийинки келген артиклы бар сөздөр дагы аккузативде турат.
Эми биз аккузативдеги прономендерди карайбыз. Мисалы силер ар бир учурда эле атамды, апамды дей бербейсиңер да, туурабы? Эми эмне деш керек? Кимди десе, сени, аны, мени, бизди деген сөздөр керек болот. Ал үчүн биз немец тилиндеги аккузативдеги прономендерди үйрөнүшүбүз керек. Номинатив жана аккузатив карайбыз. Номинатив ким деген суроого жооп берет. Ким? Мен, ich. Ким? Сен, ду. Ким? Ал. Бирок аккузативчи when деген суроого жооп берет. Кимди десе сен эмне дешиң керек? Мени, сени, mich, мени, dich, сени. Бир баланы, аны десек ин болот. Бирок кыргыз тилинде баланы да кызды дагы ин боло берет. Бирок немис тилинде зи деген ал деп дагы которулат. Жана ошол эле учурда зи деген аны деп дагы которулат. Мисалы балдар, мен аны бүгүн кечки тамакка чакырдым десең бир кызды, зи бойдон эле айта бересиңер. Бирок сен бир бала досуңду чакырып атканыңды айтсаң, мисалы, анда ин дешиңе туура келет. С бойдон кала берет аны. Биз, wir, бизди, uns. Ihr, силер, euch, силерди. Sie, сиз, sie, сизди болуп кала берет. Мисалы, мени ала кете аласыңарбы? Мени ала кетер аласыңарбы? Мени. Демек, эмне дейбиз? Könntet ihr так. Не могла бы вы ала кете албайт белиңер деген сөз könntet кете аласыңарбы силер деп мен könntet ihr bitte мени mich алып кетүү mitnehmen. Машинам бузулуп калды, мени да алып кете аласыңарбы? Könntet ihr bitte mich mitnehmen? Мени дагы ала кете аласыңарбы? Же болбосо мен сизди туулган күнүмө чакырайын дедим эле. Ким кыймылды кылып атат? Мен чакырайын дедим эле деген сөз немецинде würde gern болот. Ich würde gern. Унун үстүндө 2 точка бар. Ich würde gern сизди карайбыз. Сиз деген сөз деле зи болот экен, сизди деген деле зи. Демек зи менен жазасыңар. Ich würde gern sie zu meinem Geburtstag einladen. Einladen чакыруу. Сизди, зи. Ал сени издеп жүрөт. Ким? Ал бир бала. Эмне кылып атат? Издеп атат. Зухт. Кимди? Сизди. Же сени десек dich болду. Зухт dich болот. Ал сени издеп жатат. Мына ушул учурда силер немец тилиндеги аккузативди колдоносуңар. Мисалы, айта турган болсок, бүгүн шеф жумушка келбейт. Мен аны менен сүйлөшөйүн дедим эле. Же болбосо айтайлы, бүгүн Асан аэропортко мындай сүйлөм түзүшүбүз керек болуп атат. Бүгүн Асан Германияга учуп келет. Мен аны аэропорттон тосуп алышым керек. Мен аны аэропорттон алып келишим керек дейли. Аэропорт кичине туура эмес жазылып калды. Эми ушуну которобуз. Демек, бүгүн Асан Германияга учуп келет. Бир сүйлөм. Асан kommt heute nach Deutschland an.
Бүгүн Асан Германияга жетип келет же учуп келет. Учуп келет деп айтпайбыз, негизи комп деп менен айтабыз. Аны деле алып салсак болот. Эми айтабыз. Мен аны аэропорттон алып келишим керек. Ким? Мен эмне кылып келишим керек? Алып келүү abholen бөлүнүп жазылат. Ich алып келишим керек деп атабыз. Демек, ich muss, я должен, аны, кимди, Асанды, бир баланы, демек, ihn дейм. Ich muss ihn Aeroportton. Аэропорт деген это Flughafen, vom Flughafen деген Flughafen бул аэропорттон деген сөз болот. Эмне кылышым керек? Алып келишим керек. Abholen. Вот. Ich muss ihn vom Flughafen abholen. Мен аны аэропорттон алып келишим керек. Асан жумушка келдиби? Аны шеф чакырып атат десеңер деле. Ist Асан auf der Arbeit? Chef ruft ihn. Аны чакырып атат Асанды. Мына ушул учурда силер немец тилинде аккузативди колдоносуңар. Бул жакта мен силерге видеонун астына тапшырмаларды калтырып коёмун. Сөзсүз түрдө ошол тапшырмаларды аткарып жөнөткүлө. Азыр болсо бул жерден биз силер менен биргеликте 1-2 мисалды иштеп көрөбүз. Карагыла. Мен ихзее көрүп турам кимди? Сени. Кимди сени? Dich болот. Ich sehe dich. Komm rein. Мен сени көрүп турам. Кир бул жака. Rein, kommen деген кирип-көлүү. Ich sehe dich. Komm rein. Мен сени көрүп турам. Бул жака кирип кел. Komm rein. Magst du жакшы көрөсүңбү сен аны? Ihn деп жазышың керек. Geht weg. Ой, кеткилечи. Ihr nervt. Силер бизди нерв кылдыңар. Кимди? Бизди. Uns. Ihr nervt uns. Силер нерв кылдыңар биз дебейбиз да. Силер нерв кылдыңар бизди. Uns кимди? Же болбосо ich kenne, мен тааныймын. Силерди дейбиз. Ihr силер, euch силерди. Ich kenne euch schon. Ich habe, мен силерди кече базарда көргөмүн. Силерди euch. Ich kenne euch schon. Ich habe euch gestern auf dem Flohmarkt gesehen. Мен силерди уже тааныймын. Мен силерди кече базарда көргөмүн. Markt деген базар, жана жайма базар. Auf dem Markt базарда. Gesehen өткөн чакта. Өткөн чакта албетте силер уже өтүп бүттүңөр. Мына ушинтип силер биринчи видеону көргөндөн кийин жалаң словарды жаттап чыккыла. Словарды переводу менен жакшылап жаттап чыгабыз. Жаттап чыккандан кийин бул тапшырманы аткарабыз. Жөн эле аткарып койбостон жанына переводу менен жазып жөнөткүлө мага. Мен ошто түшүнөйүн силер жазып аткан нерсеңердин переводуну билгениңерди. Себеби кээ бир учурда студенттер болот, жөн эле жазып коет дагы жана аккузатив болот да деп бул жагын иштеп коет. Андан кийин болсо видеонун астына мен калтырып коёмун, словарды калтырамын. Словардын астына мен жазган страница боюнча бул жака PDF-терди калтырамын. Сөзсүз түрдө баардык тапшырманы иштеп, мүмкүн болсо перевод дагы кылгыла. Жана анын астына мен силерге атайын айтып бергенге пересказка текст калтырып коёмун. Мына ушул текстти сөзсүз түрдө айтып берип мага жөнөткүлө. Текстти айтуу менен силер немец тилинде туура сүйлөгөндө үйрөнөсүңөр. Сөзсүз түрдө ал текстти өзүндөй кылып айтканы аракет кылгыла. Жана ошол айтып аткан сөзүңөрдү биринчиден түшүнгүлө, жөн эле жаттап алып айтып берген болбойт. Ошол айтып аткан сөзүңөрдү түшүнүп, анан айтып берсеңер, силерге видеонун алдында айтып бергенге дагы оңой болот. Сөзсүз түрдө болгону бир жумада бир жолу гана болгон кайтарым байланыш сабагына катышканы аракет кылгыла. Бүгүнкү сабагыбыз биз жалаң аккузатив боюнча үйрөндүк. Эртеңки сабакта болсо дативдеги артиклдар жана ошондой эле прономендер боюнча үйрөнөмүн. Сабак түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Эгерде сабак түшүнүктүү болсо сөзсүз түрдө
комментарий калтырып кеткенди унутпагыла. Кайсыл жери түшүнүктүү болуп жатат жана түшүнүксүз болуп жатат, дагы көбүрөөк эмне жөнүндө айтсам силерге жакшыраак жетет, ал жөнүндө дагы өзүңөрдүн фидбак комментарийиңарды WhatsApp аркылуу калтырсаңар болот. Саламатта калгыла. Tschüss, bis nächste Unterricht.